Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз кайрадан Муктаждар комплексиндебиз. Бүгүн 13-июнь суббота күнү экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз азыр усталардын болушунча материалдарын заготовка кылып берип коюп, Кудай буйруса, иншалла эртең базар күнү Кыргызстандын эң бурчунда жаткан чек араны Кыргызстан элин коргоп турган. Мына ошол чек арада жылына бир эмес бир нече жолу тополоң болуп турган, бирок ошол жерден Кыргызстандын чыныгы патриоттору Кыргызстан элин, жалпы Кыргызстан мекенин коргоп турган Баткен тургундарынан, Баткен элинин Баткендеги чыныгы муктаждардан кабар алганы эртең Кудай буйруса сапар таткан турабыз. Бүгүн эжелерибиз биздин комплекске баш багып келиптир. Атайын 2-3 күнөн бери телефон байланышат. Мен ар жакта бер жакта болуп калам. Жок, мен сен өзүң барда барайынчы деп отуруп, бүгүн мынакей эжелерибиз атайын келиптир. Улгайган эжелерибиз уста көрдү деп, усталарга ушул тамак ашын алып, ушундай атайын убара болуп келишиптир. Сиздерге чоң рахмат айтам. Алла разы болсун. Азыр биздин эфирден балким кыздарыңыздар, балким балдар, жакындарыңыздар, балким тааныштарыңыздар көрүп атса керек. Кудай кааласа, алар дагы көрүп, үлгү алып, алар дагы ойгонот деп ойлойм. Кудай кааласа, анан жакындарыңыз сүйүнүп калат, кудай кааласа балдарыңыз сүйүнөт. Эң негизгиси Алла Тааланын буйругу, мына ушул Алла Тааланын буйругу менен ушул жерге келип калдыңыздар. Мен айтам го, кечекиде дайым айтып атам, бул жерге кимдер келет? Бул жерге чын, таза ниети бар инсандар гана келет. Мына сиздерге ошогон инсандар гана келип, кол кабышылып, жардам берип берет. Сиздерге чоң рахмат. Сага рахмат Медер. Ушу салбаттан ак сарайың майда сүттүү болсун, салып ушул жерге ниети жакшы, ниети ак адамдарды отурукташып, жүзүң жарык болуп сен дайым жүрө. Тынч аман бол. Кайсы жерде жүрсөң дагы башың аман болсун. Калпакты эмне кийгизип атасыз? Биола кылайын атасыз, эмне кылайын атасыз? Кыздардан Эле келип калпак кийгизип атышат. Быйыл биола болсо окшойбуз. Кайерде болсо да жолдоруң ачык болсун, жолдошуң кызыр болсун, пешенең ачылсын. жолдо чырандап атасың, жолуң байсал болсун, эсен аман барып кет Баткенге. Элдин керегине жарап. Көрүп атабыз сени. Медер деген бала деп сени айттым мен. Бир жума давление көтөрүлүп, Индияга барып келгенгечи. Аябай сон нерселерди кылып атасың. Эсен бол, ден соолукта бол. Şu elin kerегине жараган, жакшы бала болуп жарала бер жигит бол. Жолуң ачык болсун, эсен аман ушу Баткен жерине барып кел. Рахмат. Рахмат. Алла разы болсун эжекелер. Усталарга дагы аябай жакшы сүйүнүп турабыз. Мына канча нерселерди бүтүрүшүптүр. Ушулар да эсен болсун, ден соолукта болсун, бала чакасы менен эсен болуп, ушундай иштерди көп кыла берсин, Кыргыз элине рахмат. Кыргыз элине жараша иштерди жасап Жашыларда элдер муктаж адамдар ушундай сонун үйдө жашасын деп организатор болуп ушул баланы бүтүрүп атканына чоң рахмат. Элге рахмат. Элибиз бар болсун, журтубуз бар болсун. Кыргыз эли өнүгө берсин. Амин. Рахмат. Рахмат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Мынтип энелерибиз бажырап келип, дуасын берип, бизге ак калпагын кийгизип, Кудай буйруса, усталарга жана жалпы жардам берип аткан сиздерге сонун дуасын берип атышат. Албетте бул дуалардын бардыгы сиздер үчүн. Бул жерге кол кабыш кылып, материально, морально жардам берип, жардам берем деп ниет кылган инсандар бардыгыңыздар үчүн мына ушул дуалар сиздер үчүн. Алла разы болгон болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул комплексти Кудай кааласа быйыл 2026-жылы аман эсен бүтүрүп тапшырылганды Алла Таалам насип эткен болсун. Ассаламу алейкум. Рахмат сиздерге.